Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы. Күн ысыганда баарыбыз эле бетибизге кам көрүүгө аракет кылабыз, өз алдынча маскаларды жасайбыз дегендей эле, бирок айрым учурда ошол өзүбүздүн бетибизге өзүбүз кам көрөбүз дейбиз, бирок тилекке каршы тескери натыйжа болуп калышы дагы мүмкүн. Же болбосо ашыкча күнгө күйүп калабыз. Мына ошондой күндөн сактануу үчүн биз бетибизге кантип кам көрүшүбүз керек, канткенде туура болот жана акыркы убактарда атайын бетти уход жасап калган көпчүлүк. Мына ошол нерсени дагы канткенде туура пайдаланышыбыз керек. Эмнеден кийин колдонобуз? Мына ошол боюнча биздин бүгүн косметолог эжекебиз айтып берет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Келген коногубуз менен тааныштыра кетсем, Жайнагүл Момонова, косметолог. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Алгач эле мына ушул күн аябай ысый баштайт жайда дегендей эле биз бетибизди кантип сакташыбыз керек? Мисалы үчүн күн ысыганда базарларга барып калабыз, сыртта көп жүрүп калабыз. Мына ошол учурда кантишибиз керек? Анткени биз күндөн сактанабыз деп эле күндөн коргоочу кремди коюп алып чыгып кеткендер бар. Ал эми айрымдар айтып коет, күндөн коргоочу кремден кийин сөзсүз тоналка кой дейт, бирөөсү пудра кой дейт деги. Канткенибизде туура болот? Сөзсүз түрдө защитный крем колдонуш керек. Особенно жайында высокий фактор болуш керек. Бул 50, 30дан жогору болуш керек. Андан кийин жайында сиз айтмакчы базарларга чыкканда тер менен арчылып, ал жок болуп кетет. Ошондуктан ар 2 саатта же болбосо 4 саатта аны жаңылап туруш шарт. Анан сөзсүз түрдө защитный кремдин үстүнөн гана тоналка деле койсо болот, пудра деле койсо болот. Айрымдар тоналка койсоң кайра күйдүрүп салат деп коюшат да. Ошон үчүн защитный кремдин үстүнөн колдонуш керек. Анан тональный крем ал деген декоративная косметика да. Ошондуктан анын составында защитный эмеси аз болот. Анан маркетинговый ход, SPF менен тональный деген маркетинговый ход да. Ошондуктан ага ишенбестен эле, полностью ишенип албастан защитный кремдин үстүнөн коюп, анан кийин тональный колдонсо. Тоналкаларда өзү күндөн сактоочу болобу? Защитный SPF менен тоналка деп өзү негизи сатылат да. Бирок эми оригинал тоналкаларда өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, акчасы деле простой болбойт. Анан бизде көбү оригинал тоналканы деле айырман албайт да. Ошондуктан өзүнүн эле коопсуздугу үчүн для защиты своей защитный кремди коюп туруп, анан үстүнөн тональный крем койгон туура болот. Сиз айтып атпайсызбы, баягы тер деп агып кетет, ошондуктан коюп туруш керек кайра депчи. Ошондо биз мисалы үчүн бир 2 сааттан кийин эле кайра бетибизди жууп туруп башынан коюшубуз керекпи же ошол тер дегенде бир аз терибиз кургагандан кийин эле күндөн сактоочу кремди койсок болобу? Ушул суроону аябай көбү беришет. Негизи эле эми базарда жүрсөк кимде суу болот, анан мына полный уходун алып жүрбөйт да постоянно. Ошондуктан бир аз бирок мындай защитный кремди сөзсүз түрдө сумкасына жаныбызды алып жүрүшүбүз керек. Алыш керек. Особенно жай мезгилинде, анан кимде дакка жакын болсо, склонность к пигментации деп коет го. Же болбосо bundan кичинекей тюбиктерге сыгып алган оңураак болот да. Анан бир аз тер кургап, дене муздагандан кийин кайра жаңылап турса жакшыраак. Денени муздаткандан кийин гана коюшубуз керек экен да, демек. Андан сырткары көбүнчө баягы беттерге дактар эмнегедир жай мезгилинде түшөт экен да. Бул ошондо күндөнчө же болбосо кыш мезгилинде мисалы бетибизде дактар азая түшөт. Эмне себептен кышында азаят дагы, жайкысын көбөйүп кетет. Ошол эле баягы сактануу эрежелерин кылганыбызда дагы. Өзү негизи эле кышында көзүндө күндүн нуру уже слабыйлашат, И ошондон улаган защитный кремди кышында деле токтотпой колдоно бериш керек. Себеби сууктан деле, шамалдан деле дак түшүп калышы мүмкүн. Анан жазында көбүнкү обострение берет. Негизи эле баягындай витаминоз болот, слабость болот, уйкубуз келет. Бул уже организм табияттык эме да. Ошондуктан ошол мезгилде защитный кремди
жаздын нуру ачуу болот деп коет го. Ошон үчүн защитный кремдерди мыктап, оригиналын, отличиясын да билишиңер керек да. Оригинал SPF-тер бетти не только дакты агартат, но и кызартпайт дагы. Көп эле азыр күн салкын эле го деп койбой коюшат да. Биздин организм кышын менен витаминдер кетип, слабый болуп калат да. Ошондуктан ал бетке да чыгат. Ошон үчүн жазында күйүп калгандар күзгө чейин күйүп жүрө беришет да. Ошол мезгилде организмге витаминоз кылбастан, витаминди толуктап турсак, защитный кремдин оригиналын айырмалап жакшы колдонуп турсак, анда бизге дак түшпөйт. Бардык нерсенин оригиналын деп айтып атпайбызбы, бирок азыр бизде мисалы базарларда дагы дал ушул косметикалар сатылат. Айрым учурда чөнтөгүбүзгө жараша болуп калат дегендей эле, биз оригиналы албетте кымбатыраак болот, арзаныраагын алганга аракет кылып калабыз да. Базардагы косметикаларды колдонгондо эмне болот, колдонсок болобу? Ошол маселеге келгенде бир аз биз кыйналабыз. Негизи эле косметологдор оригинальный продукцияны рекомендовать этишет, и ал продукция албетте кымбатыраак болот, чем рыночный ценага карагандачы. Мен айторум, пожалуйста, мен против, я не имею против, тоскоолдук кылбайм, колдоно бергиле. Бир гана защитный кремиңерди мыктап алгыла. Оригинал болсо жакшыраак өзүңөргө эле. Себеби дегенде тырыш эмнеден түшөт? Дак эмнеден түшөт? Купероз, стенки кызарып калган. Кызарып, ысыкта ал жарылып кетет. Ошондуктан бүт нерсе бул климатические воздействия деп эсептелет. Бул шамал, суук, күн, ысык. Анан биз бир эле Кыргызстан болсок деле, түштүк менен түндүк айырма берет да. Биздин воздух өтө баягындай кургак, анан жгучий. Ушунчалык тез күйгүзүп коет. Ошондуктан мен айторум, SPF кремди мыктап, анан оригиналын сөзсүз түрдө алганыңар ыңгайлуу өзүңөргө элечи, пайдалуу. Ал эми биз ошол бетке маска жасоодо көбүнесе үй шартында жасаганга аракет кылабыз. Мисалы бадыраңдан, азыр кулпун айлар чыгып калды дегендей, ошолордон, банандан жасап калабыз. Деги эле бетке үй шартында маска жасаганда эмне кылсак туура болот жана кандай беттерге мисалы түшөт? Себеби дегенде айыл жерге бара турган болсок, ошол эле бадыраң менен бетти арчып деле кое беребиз, бирок бадыраң бардык эле бетке кете береби дегендейбиз. Ошо үй шартында негизи эле натуральный продукт дегенде натуральный өзүнө эле эме берет да, ответ. Себеби дегенде натуральный ал бизге күчтүү келет. Бетке эмнеге биз именно косметологический эме продукцияны предлагать этебиз, сунуштайбыз. Себеби дегенде косметологияда баягы лишний зат, ошо натуральный продукттардын лишнийин, ашыкчасын, өтө күчтүүсүн слабыйлаштырып, лабораторияларда чыгарат. Анан бизге баягындай риск да бул нерсечи. Коп койсом күйүп калбайбы экен, деп ошентип рисковать эткенден көрө, лучше проверенный. Азыр ушунчалык деңгээлде биз өнүгүп кеттик. Сонун маскалар бар чындыгында. Келсеңер мен айтып берем. Аябай түрлөрү көп. Поросуживающий эффект, кызартуу канды кетире турган, агарта турган, жашарта. Негизи ошол бет эмне үчүн кызарат? Анткени айрымдар бар, бат тердейт, кызарат. Ал эми айрымдар бар, ушунчалык ысык болсо дагы тердебейт дагы, же болбосо бети кызарбайт дагы. Бул вопрос мындай да. Буга ответ негизи именно ушундай үчүн деген ответ жок. Себеби дегенде эмнеге айрымдардын бою узун? Эмнеге кээ биркилердики өтө кичинекей болот, кээ биркилер полный болот, худой болот. Ушундай эле нерсе да. Бирок ошол кызарганды сиздердин жардамыңыздар менен кетирсе болобу? Сөзсүз түрдө. Кызарганды алдына алып, аны лечить этсе болот. Кээ биркилер мынтип айтат да, мен ошо кызарганга дейт, сага келип лечение алсам бетим жакшы болуп калат да, анан лечение албай койсом кайра кызарып кетет депчи. Бул
мындай эле нерсе да, кээ биркилер нарагынан эле арык, туурабы? Кээ бирки кыздар күйүп бышып фитнес эмелерге, клубдарга барып, машыгып, өзүнүн формасын келтирет. Анан диета кармайт. Кээ биркилер диета кармабаса деле, фитнес клубдарга барбаса деле негизинен табиятынан арык. Ушундай эле нерсе. Если силер бетиңерди кызарбасын десеңер, анда постоянный уход требоваться этилет да. Дал ушул уход боюнча айтып калдыңыз. Негизи азыр эми көпчүлүк эле билип калды. 5-6 этап менен бетке кам көрүш керек дегендейчи. Бирок мындай адистерге туш келгенибизде жада калса биз кремди койгондо дагы туура эмес коет экенбиз да. Айрымыбыз губка менен коебуз, айрымыбыз баягы сыгып эле кое калабыз дегендей эле. Анан айрым учурда айтып калышат, күндөн сактоочу кремди аябастан болушунча бетиңерге койгула деп калышат. Сизде азыр атайын алып келипсиз, ушул этабы менен көрсөтүп бербейлиби? Биринчи кайсыны коюшубуз керек? Балким жуугандан баштап эле айталы. Ушуну аябай күтүп атат элем, айткым келип, себеби дегенде айымдар бизден эле решенияны күтө беришет да. Бизден эле бир жыйынтыкты, кандайдыр бир акча бердим го, ушуну кылып беришиң керек дегендей кылыпчы. Бирок адам түшүнүш керек, что стабильность, анан регулярность бул результат да, равно результат. Күндө коюп турган көбүрөөк жакшы жыйынтыгын берет. Жам мага келип бир эле жолу процедура алып кеткенден көрүүчү. Ошондуктан мен ар бир пациенткам билет. Кремиңиз барбы, защитный крем колдоносузбу деп сурап, консультация берип, тактап, анан жаткызам да кушеткенче. Андыктан азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө айымдар бизге жакыныраак келиңиздер. Анткени сиз колдонуп жаткан, бетиңизге кам көрүү максатында алган ошол эле бетиңизди жуучу каражат, бетиңизге коюучу, тазалоочу каражаттары кантип кезеги менен пайдаланышыбыз керек, адис өзү айтып берет. Баштадык, Бул умывашка. Беттеги баягы үйдүн чаңы, например. Бир күндө эле азыр айнектер ачык, бир күндө эле баягы полкаларыбыз чаңга толуп калат. Ошондуктан биздин деле бетибиз, биз деген эшикке чыгабыз, жада калса көчөшүп барабыз, үйдө болсок. Ошондуктан бул деген бетти очищающий средство, бетти жууш керек. Токсиндерди, пылды полный алып чыгат. Bundan кийинки этап бул мындай скраб тройного действия, өтө жумшак скраб, летний периодда дагы колдонуучу скраб, баягындай жирный блескти алып коет, порыны суживать этет. Ошолорго бир анан тональный кремди тынбай колдонгондорго аябай жакшы, аябай сунуштайт болчумун. Себеби дегенде биз тональный кремди коюшуп коюп алабыз, бирок аны кетиришин такыр ойлонбойбуз да. Демек, бетти жуугандан кийин эле бул скрабты бетибизге сүртөбүз, Бул скрабты буну күндүгө колдонууга болбойт. 2-3 күндө бир, чтобы сальный железаларды лишний салган алып салыш үчүн. Жырды алып салат, бул буну 2-3 күндө бир колдонобуз. Аптасына 2 жолу колдонсо болду экен, Андан кийин сөзсүз түрдө буну менен жууп алып, тоник. Бул тоник күндүгө колдонула турган нерсе. Умывашка жана тоник күн сайын колдонулат. Эрте менен кечинде сөзсүз түрдө колдонуш керек. Тоник эми ар кандай тоник болот. Мисалы, для жирной проблемной кожи, для сухой чувствительной кожи. Бетиңиз кандай болсо, ошого жараша алсаңыз болот. Көп эле бетинин негизи кандай экенин билбестен эле бүгүн эле келди бир пациенткам. Бети негизи жирный экен, бирок чувствительный, куперозный экен да. Бирок ал кыз өзүнүн бетине только для жирной проблемной алып берген. Ошон үчүн натыйжа көргөн эмес. Ошондуктан бетиңер именно по типу кожи аныктап алсаңар жакшыраак жыйынтыгын берет. Тоник для чувствительной кожи азыр алып келгеним. Бул эмне кылат десеңер, көп эле билбейт да предназначениясынчы. Бул өзүнүн негизи эмнеге керек деп сурашат. Эмнеге мынча көп алып алабыз деп. Ооба. Ошондуктан тоник эмне кылат десеңер, клеткаңарды ачып, кремдин сиңишин жакшыртат же болбосо. Клетканын порысын ачып берет, налетун алып берет. Тоник менен арчыганда клетка ачылат дагы. Анан
pH балансты сактап берет. pH баланс деген бетиңерди кургатпай, жирный кылбай, бир калыпта нымдаштырып кармап берет. Тониктен кийин сөзсүз түрдө мындай увлажняющий крем. Азыр колумда лифтинг тырыштарга каршы крем. Бул тониктен кийин жакшыраак сиңет дагы и жыйынтыгын уже бере баштайт. А то айтышат го баягы тональный крем кое берет да, анан крем бетиме сиңбей атат деп келишет да. Сурап келгенде буларды такыр колдонушпайт. Үстүккө посток кое берсең, клетка жабылып калат дагы и эч нерсе сиңбей калат. Ошондуктан жакшы сиңиш үчүн тониктен кийин койсоңор жакшыраак сиңет, натыйжасын берет. Анан бул увлажняющий крем беттин мындайча айтканда, простой тилде айтканда, бул беттин тамагы да. Бырыш түшпөсүн, бетим кургап же жирный болуп кетпесин десеңер, сөзсүз түрдө увлажняющий кремди колдонуу зарыл. Көп учурларда кыздар айтат да, мен бетим и так жирный, мага кереги жок депчи, бирок алар адашат. Жирная кожа деле азыктандырганга муктач. Ошон үчүн сөзсүз түрдө увлажняющий крем колдонобуз. Анан увлажняющий кремден кийин сөзсүз түрдө защитный крем. Муну түнү коюш шарт эмес, же түндө коюп жатыш керекпи? Түнү коюлбайт, күндүз эле коюлат. И күндүзү жайкы мезгилде лучше 4 саатта алмаштырып турган, жаңылатып турган. 50-күн, SPF 50-дө. Ооба, бул азыр SPF 30, бирок эмнеге муну алып келдим? Бул еще плюс дакты да агартат. А так 30дан жогору 40-50 боло берет. Но желательно 50 негизи эле. Именно бул ушундай крем болгон үчүн ушуну алып келе бердим. Агартат дагы и SPF 50дөн да жакшыраак. Базарский 50дөн дагы жакшыраак. Вот. Андан кийин сыворотка, сыворотка баарына эле боло бербейт. Азыр колумдагы BioLift деген сыворотка бул кургак беттерге, обезвоженный кожаларга, тырыштарды жазам дегендерге бул негизи сыворотка кремден мурун колдонулат. Эгерде биз бетибизге кечиндеси бетибизди тазалап, андан кийин маска коебуз дей турган болсок, кайсындан кийин масканы коюшубуз керек? Бетиңерди жуутуп, тониктен кийин. Тониктен кийин эле маска. Клетканы ачып берет. Ал эми масканы алгандан кийинчи кайра жуушубуз керекпи бетти? Же кандай кылышыбыз керек? Же крем коюшубуз керекпи? Сөзсүз түрдө масканы жуугандан кийин тоник менен арчып, опять же, тоникти колдонуп, андан кийин увлажняющий крем коюп жатсаңар жакшыраак болот. Негизи биз ушул бетибизге кам көрүүдө кандай катачылыктарды кетиребиз? Жөнөкөй адамдар ушул косметологиядан кабары жоктор. Көбүнчө эле туура эмес тандап алышат. Айтор күндө эле мага почти өзүмдүн аудиториям бар, өзүмдүн базовый пациенттерим бар. Алар уже билет да. Уже мага өздөрү указывать этип келет. Мага момо кремиңен берчи депчи. Андыктан когда силер бетиңердин, териңердин тип кожаны билип алгандан кийин өзүңөргө деле оңой болуп калат. Өзүңөр деле сезе баштайсыңар, жыйынтыгын көрө баштайсыңар, бетиңер сонун болуп калат. Мисалы, азыр биз көлгө бара турган болсок, бетибизди кантип сактап турушубуз керек? Да ушул кремдерден сырткары эми айтпадымбы, көбүнө эсе баягы натуралдуу азыктардан маска койгонго аракет кылабыз деп. Эмнени пайдалансак болот? Көлгө барганда мен сунушум только защитный крем. Оригинальный защитный крем эле алып алып, ар 2 саатта уже мисалы суу тийип калды, болду, кетип калат да. Ошондуктан жаңылап турушуңар шарт. Анан уже көлдөн келгенден кийин и то сразу эмес, бир жума пускай өтсүн, күйсө уже күйүп калды ал нерсечи. Аны уже эч нерсе кыла албайбыз. Пускай бир жума өтсүн, пускай кожа өзүнө келип алсын, күйгөн болсо дак түшүп калат. Андан кийин уже өзү негизи эле бүт нерсени специалистке кайрылуу жакшыраак болот. Адистерге кайрылып, бир кеңеш алып коюш керек, Мисалы, сиздер азыр чистка деп койсоңор, бет тазалоо. Дал ушул бетти тазалоону кезинде мисалы мындай күн ысык мезгилинде кылбайт болчу. Азыр ысыкка дагы жасалып калган дегендей эле. Ал эми бирок ысыкта бетти тазалаткандан кийин тескерисинче пораларыбыз ачылып, күнгө күйүп калуусу тездеп кетпейби?
ал риск прям өтө мындай коркунуч көп. Ошондуктан мен айтып кеткендей эле тактап анан жаткызам да. Если SPF кремим жок же ала албайм дей турган болсо, анда мен пациенткаларым билет, сразу эле айтам, анда лучше жасатпай эле кой чистка лицаны. Себеби дегенде чистка лица уже өзү эле айтып атат названиясы. Бул деген эң үстүнкү катмарын, эң үстүнкү ороговевший слой деп коет. Өлгөн клеткаларды алып салабыз. Тазалап салабыз. Анан жаңы клеткалар чыгып алыш үчүн биз увлажняющий крем предлагать этебиз, оригинальный. Себеби дегенде бул баягындай көчөт эккендей эле да. Көчөт эккенде эмне кылабыз? Тынбай сугарып турабыз. Ошондуктан чистка лицадан кийин увлажняющий защитный крем бул в обязательном порядке. Увлажняющий крем жаңы клетканы мындайча айтканда чоңойтуп алат да. Жаңы клетканы наращивать этип алат дагы. Ошо клетка сыртка чыкса күйүп калат да. Ал күйүп калбаш үчүн бул защитный крем менен мынтип бетин жаап коебуз десек дагы болот экен. Ошол прям ушуну мен көбүнө айткым келет. Жеткизе албай атат элем. Ушу сиздин эфириңиз менен аркылуу жетсе, анда аябай кубанычтамын. Ал эми мына ошол бетибиз тунук, жылмакай жакшы болуусу үчүн биздин тамактануубуз дагы, ичкен суубуз дагы өтө маанилүү деп коет. Ошондуктан тамактанууга бир аз токтоло кетсеңиз, Азыр эми правильное питание деген мода болуп калды. Бул нерсе жакшы, негизи элечи. Көп учурларда кыздар келет да, мен ушу газировка ичип койдум эле, фастфуд жеп койдум эле, анан бетим бузулуп кетти депчи. Уже биз денебизди сезе баштадык. Ошондуктан Instagram, баягындай интернет аркылуу биз өнүгүп атабыз, өсүп атабыз. Айтор правильное питание кылсак, не только бетибизге, ден соолугубузга деле жакшы. Биз жашообузду узартабыз, көп жашайбыз. Жана ден соолугубуз чын болот, Ошондуктан туура тамактанууга өтүңүздөр дейсиз. Питание бул приветствуется, рекомендуется дегендей. Туура тамактансак, бетибиз дагы жакшы болот, чачыбыз да жакшы болот, негизи эле ден соолугубуз сонун болот. Андыктан туура тамактануу жана көрсөтүүбүздүн жыйынтыгында сөзсүз түрдө күндүн сактоочу кремдин оригиналын пайдаланууну сунуштайсыз. Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн, биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн өтө пайдалуу көрсөтүү болду окшойт. Анткени азыр дал ушул косметологдорго бирөө барам десе, бирөө келүүгө шарты болбойт дегендей эле. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерди ойлоп, мына ушундай күндүн ысыгында бетиңизге кам көрүүгө эмне кылышыңыз керек жана кандай жол менен колдонушуңуз керек айтып берген аракет кылдык. Эгерде сиз билбеген нерселерди биз айтып бере алган болсок, анда биз максатыбызга жеттик дейбиз. Андыктан ар дүйшөмбү ден соолук программасын күзөтүп барыңыз. Сиздин ден соолугуңуз үчүн өтө пайдалуу нерселерди айтып берген аракет кылабыз.